Жаман кийинген, мушташкан, жөтөлгөн, оорукчал ушул кишилер жаман жактарын көп көрсөтөт. Кыргыздын жакшы сапаттары бар. Жакшы. Ошол сизге жагабы? Эмнеси? Ошентип көргөзгөн. Сиз колдойсузбу? Жок, мен аны колдобойм. Темирбек, сиз эмне айтасыз бул боюнча? Азыр Замирбек айтып кетти да, ушундай тенденция болгон дейт да. 2090-жылдары бизде багы элди жамандап тартылган кинолор эле барып фестивалдан приз алган деген. Анан бул мисалы билбейм, Замирбек кайсы фестивалдарга катышып жүргөн билбейм. Мисалы мен баягы Францияга, Германия, Италия, Японияга чейин катышып жүрөм да. Анан ал жердечи ар түрдүү эң мыкты фильмдер катышат. Анан ал жерде баягы жюринин составы дагы эң жаман фильмдерди тандап алып анан көрө турган режиссерлор эмес да, то есть баягы жюринин жюринин мүчөлөрү. Алар дүйнөдөгү эң мыкты режиссерлор, критиктер, драматургтар катышат да. Ошондуктан ал жерде темага да каралбайт көпчү. Да, гуманный темага каралат. Но ал жерден фильмдин тереңдигине, философиясынын тереңдигине, көркөмдүк деңгээлине каралып берилет да. Анан алар айтпайт, бул жакыр экен, бул мындай чимкириги чыгып калып ушуга берип коелу деген такыр түшүнүп болбойт. Ал жерден эң биринчиден кинонун көркөмдүк деңгээлине каралып берилет да. Анан любой мисалы мына карап көргүлө да. Мисалы Каннский фестивалга катышкан фильмдерди, гран-прини алган, ошол Локарнага катышкан фильмдердин гран-присин же болбосо призой эмелерди алган фильмдерди карап көрсөңөр, кандай деңгээлде тартылгандарынчы. Любой фестивалда, анан фестиваль бул байке жарыш, анан эң мыктылары алат да. Жок, сен кыргыз кинолор жөнүндө айтып атпайсыңбы? Мен ошону айтып атам. Ошо кайсы кино жөнүндө конкретно фильмдерди айтсаң, ушул фильм жакшы деп. Мисалы Беш кемпир канча жерден фестивалдардан жеңип алды, билесиз да, ошол эле Евразиядан алды, ошол эле Локарнага барып катышты, бардык жерлерге барды да. Мисалы ошол эле Селкинчек билесиз, кандай фильм, кандай сон фильм, чынбы? Бул даже кинонун кыргыз киносундагы кой туруңуз. Селкинчек мисалы мен жеке оюм да, туура айтасыз. Бул менин жеке оюм. Кыргыз киносунда мисалы сиз көп жылдан бери иштейсиз. Кандай салым коштуңуз кыргыз киносуна сиз? Эми мен өзүмдү мактаган болбойт го, бирок мен 3 жыл эле иштедим. Мактап коюңуз эми. 3 жылдын ичинде мына Темир Бирназаров көп жыл полнометражный фильм тартпай жүрдү эле. Мен ошону көрүп, Темирге ушу даже максат жардам бердиңизби? Мен жардам бердим деп айта алам. Себеби Темир ушул чоң фильм тартсын деп мен аракет кылдым да. Андан тышкары идеялык жактанбы же каржылык жактанбы? Жок, каржылаган жагынан да. Бир эмес, 2 сценариясы. Темирге жардам бердим деген мен маалыматты берип атасыз да. Муну мен 3-4 жерден уктум элем. Ушул кой туруңуз. Мына бул жерде ошол мынакей Эрнес отурат, ошол эле Актандар отурат, ошол жерде мынакей Эрнес совет мүчөсү болчу да. Ошол убакта мен 3 ай чуркагам, ушул маршрутту пробивать этейин деп акча каражат эметчи. Мынакей Замир Тажыбаевич өзүнүн көзү турат. Ошол убакта мынакей сиз турасыз. Мен чече албайм муну. Болот Төлөнүш чечет деп кол койбой 3 ай кармагансыз, билесизби? Ал Советтин анан башчысы да. Адахан ошол убакта госсекретарь болчу. Адаханга чалып, ошол аркылуу эме кылып атып пробивать эткен муну. Муну эми өзүңүз билесиз, муну жашырбай эле коюңуз да. Рахмат, биз мен жашырган жокмун, Темир. Мен жардам бердим. Сиздин эч кандай салымыңыз жок. Акча бербейм. Билгениңди кылып ал деп колго чөнтөгө колуңузду салып Ай, талашпайлычы, берде талашкан туура эмес. Жок, мен туура эле берип атам. Сенден тышкары дагы Нурлан Абдыкадыров бир чоң фильм тартты. Рахмат, Замир агай. Кулдук деген. Буга бираздан кайрылабыз. Биз Асемага сөз береличи. Асема, сиз кандай кинолорго катышты жактырасыз көбүнчө? Мындай коммерциялык кинолорго, балким Рустам Байкелердикине? Баарын эле жактырам. Бул кино деген баягы киношный адамдар эле түшүнөт. Кино канчалык деңгээлде, канчалык кыйынчылыкта тартыларын. Ошондуктан баягы мен эми саналуу кинолорго тартылсам дагы бир нерселерди баягы үйрөнүп калдым деп ойлойм да. Бирок баягы ушинтип коммерческий болобу, авторский болобу, мен баары бир кандай кино болсо да мен дайыма кубанычта болуп турам да. Анткени Кыргызстандын атынан биз баягы салым кошуп, бизге баягы айтып атпайбы байкелерчи, өздөрү тыйын таап, өздөрү да режиссер, өздөрү да продюсер. Бул эң мыкты да, бул эмгекти баалаган билиш керек. Бул кинонун негизи күчү аябай зор да.
бул биз ошол кино тартып атырып элибизди бир мүңкүрөтүп салышыбыз мүмкүн. Ошол эле учурда кино тартып атып биз элибизди алдыга чыгарып кетишибиз мүмкүн. Анан үчүн биз мындай кандай десем бир бүтүмгө келишибиз керек да, эл үчүн кызмат кылалы деген бир бүтүмгө келсек, ал эми жанагыл айткандай ар кимдин өзүнүн жүрөгүндө болуп аткан нерсени сүрөткөр катары көрсөткөнгө акыл. Эрис ага, ушул режиссерлор көпчүлүгү биригип иштеген жакшыбы же мындай өз алдынча эле иштеген жакшыбы? Бул жөнөкөй эле бир кыргызда макал бар: бир казанга эки кочкордун башы кайнабайт дейт. Режиссерлор эч качан биригип кино тарта албайт. Бул биринчиден. Экинчиден, мамлекетибиз мына Замир байке турганда дагы, ага чейинки дагы, азыркы учурда дагы негизи бул кишилер мамлекеттен акчаны алып, жулуп бизге бергенге аракет кылышты, бирок тийиштүү ошо кинону багытка сала турган мамлекеттен колдоо бүгүнкү чейин боло элек деп эсептейм. И мамлекеттегилер ошо кинонун эмне кереги бар, же болбосо кереги барбы деген түшүнүгү жокко эсе деп эсептейм. Ошондуктан биз мына ар кимибиз мындайча айтканда жетим балдарга окшошпуз да. Ким кандай кино тапса, канча акча тапса, ошонун дараметине жараша кино тартып келет. Мамлекет эмне деген жооп берет Эрис ага? Өзү мындай акча жок дейби бюджетте? Же таптакыр эле көңүл буруп айтылып кетпедиби? Бул мамлекет биз кандай багытка өнүгөбүз, ошо өнүгүүгө кандай курал жарак керек деген суроо берсе, ошондо өзүнөн өзү кино сонун курал болуп берет да. Биздин мисалы келечекте кыргыздын атын чыгарышыбыз керек, биздин руханий байлыгыбызды дүйнөлүк деңгээлге чыгарышыбыз керек дегенде кинодон башка курал жок. Биз могу чоң саясатты жүргүзгөнбүздө кинодо 3 чоң фильмди тартабыз. Курманжан Датка, Сынган кылыч, Курманбек деген фильмди тартабыз дегенбизде. Тилекке каршы мына бүгүнкү күнгө чейин бир дагы фильм тартыла элек. Ошондуктан өлкө, биздин депутаттар, биздин президент көңүл бурмайынча, бир какой-то бир саясат болмоюнча, бир проблемаларды коймоюнча бизде эч качан жылыш болбойт. Рахмат. Мисалы, президенттин кеңешчиси Тургуналиев Манас жөнүндө кино тартам деген демилге көтөрбөдүбү? Ушул канчалык реалдуу? Бүгүн биз тарта алабызбы ошол кинону? Жалпы бардык эле агаларыбызга да. Бул демилгени чыгарганы менин оюмча аябай керек, бирок ал эч качан мына азыр эртең тартабыз деп аткан жери жок. Муну түптөп коюш керек деп атат. Анан четинен ушул багытка, мисалы, багыт алып койсок, 10 жылдан кийин тартылабы, 50 жылдан кийин тартылабы, бирок бир нерседен башташыбыз керек да. Ал башталуу бир демилгеден башталат да. Бул демилгени биз эч качан мындай түп тамырынан кыйып жоготпош керек. Биз тарта албайбыз, акчабыз жок дегенден алыс болуп, көмөк көрсөтүш керек, жардам бериш керек. Анан мына ошол эле Курманбек болобу, ошол жактан акча алсын. Же болбосо Курманжан Датка болобу, Сынганчы кылыч болобу, кыргыздын эпостору ушундай демилгеден башталат. Ушугачы мен көп жылдан бери аябай орусча айтканда категорически каршы болуп келатам да, ушу тартабыз дегендергечи. Анан муну ойлонуп көрсөк да, канчалык деңгээлде ушул керек тартканга муктажбы, керекпи? Ана бул просто эми бул кичине аябай кинодон алыс адамдар баштап атканы да кызык болуп атат да. Булчу эми багы эчтеке мактанарга эчтекеси калбай калгандачы. Эчтекеси калбай калганда анан мына бизде могу бар деп эле ушуну көтөрүп чыгып. Рахмат, биз программабызды мындай айтайын да, мындай буну кино Манас өзүчү бул кандай формада айтылып келатат? Манасчылар айтылып келатат да, бул дүйнөдө уникальный нерсе да. Анткени бир адам ушунчалык нерсени алып айтып келатканы бул дүйнөдө жок мындай формада Манасты эпосту айтуучу. Муну биз сактап калышыбыз керек. Так ушул боюнча Манасчы айтып келатканы боюнча. Анткени бир Манас айтып атканда 100 киши отурса, 100 киши ар бири өзүнүн кудуретине жараша кино тартып алып элестетип ошону көрүп отурат да. Анан бир адам, бир режиссер Манас момундай болгон деп ошончо канча кишиге таңуулайт өзүнүн көз карашын. И Манасты биз жок кылып алабыз. Ушуну мененчи и Манасчыларды да жок кылабыз, и Манасты да жок кылабыз. Рахмат сизге. Актан агай, ушул акыркы программабызды жыйынтыктатабыз. Биз сунушуңузду айтып койсоңуз, биз кантип ушул кино жаатында алдыга жылсак болот? Менимче баягы туура эле келатабыз болуш керек да. Анткени биз эми рынокто болуп калдык да. Рынокто болгондон кийин ар бир киши өзүнүн жолу менен кетет болуш керек. Бирок бул жерден айтылып кетти, негизи бул жерде ошо бул өкмөттүн бир өзүнүн позициясы, анан өзүнүн бир көз карашы болуш керек да. Анан мен дагы бир айтып кете турган нерсем, көп өлкөлөр бар, киносу жок да. Анан эми биз кинобуз болгондон кийин, кинобуз болуп аткандан кийин ошону сактап калыш керекпиз да. Актан агай, сизге чоң рахмат. Достор, сиздер Азаттык Плюс жаштар программасын көрдүңүздөр.